Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газеттеги маегибизде сиздерди тартуулган турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүп, бүгүн бир көптөн күткөн маек, жеке өзүм үчүн ошол эле учурда көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болот деген толук ишеничибиз бар. Анткени бүгүнкү коногубуз кечээки Парижде өткөн ЖЭК Олимпиаданын бокс боюнча күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулу менен маектешебиз. Ассаламу алейкум, Мунарбек. Алейкум ассалам. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудай Аман жакшы. эсенби? Жакшы. Эс алып атасыңарбы? Жакшы эс алып атабыз, Кудайга шүгүр. Эс алганга жетип атасыңарбы? Жок, азыр эс алгам жетишпейт азыр. Анткени биз силер жөнүндө тактап сүйлөп баарлашсак, ушунчалык бир гибкий график менен жүрөт экенсиңер. Биринин артынан бири тизилген, биринин артынан бири коюлган бош убактыңар жок экен. Жетишип атасыңарбы? Секин аракет кылып атабыз, болушунча. Жеңиш куттуу болсун. Рахмат. Билбейм, мен үчүн кубанычтуу күн. Мен үчүн бир ийгиликтүү күн. Мен үчүн ошол эле учурда толкунданган күн. Анткени чемпиондун жанында туруп, күмүш медалдын ээсинин жанында туруп, бул менен баарлашуу мен жети уктасам, мисалы түшүмө кирген эмес да. Бүгүн буйруп калган экен. Чоң рахматыбызды айтабыз. Убактыңарды бөлүп келип, бүгүн жалпы көрүүчүлөрүбүзгө маек куруп берип атканыңарга. Рахмат сиздерге дагы. Эми Париж Олимпиадасы негизи Олимпиада дегенде эле биз көбүнчө баягы күрөштү, чыгып жүргөндөрдү, анан Петрашовду, мисалы сууда сүзүүнү, ошол сымдарды да карап көнүп калганбыз да, бул бар экен депчи. Бирок бокс дегенди биз чын эле буга чейин көргөн эмеспиз. Мунарбек Сейитбек уулу деген ысымды биз биринчи жолу көрдүк, суктандык, азыркы күнгө чейин көрүүчү суктанып келет. Анан бул ким болду экен деген бир суроо жаралат да. Өзүңөр жөнүндө маалымат таанышып калчы. Мен ошо Сейитбек уулу Мунарбек. 28 жаштамын. Ош шаарында туулуп чоңойгом, Ош шаарында төрөлгөм. Ошол жакта мектептерди окудум, 2 мектепте окугам. Номер 27 орто мектебинде 9-класска чейин окугам, анан номер 38 Барбалыков атындагы мектепте 10-11 класста окугам. Ошо Ошто эле жашоом Ошто машыгып, университетти дагы Ош мамлекеттик университетин бүткөм. Эмне факультет? Дене тарбия жана дене тарбия факультетте. Бүтүргөнсүңөр? Дене тарбия жана педагогика факультетинде. Сон үй бүлөңөрдө негизи канча бир туугансыңар? Үй бүлөдө 5 бир тууган. Мен 4-сүмүн. Ошо Канча эркек, канча кыз? 4 уул, 1 кыз. Баягы буга чейин интернет бактарынан көрдүк, силердин ата энеңер дагы ушунчалык жөнөкөй инсандар экенин, ушунчалык баягы көрүүчүгө, элибизге бир амандык тилеген, жайчылык тилеген, барчылык тилеген бир жакшы инсандар экенин көрдүк, аябай суктандык. Ошол эле учурда силерге да суктанып беребиз. Ошондой инсандын уулу мына ушундай эле болот да, мына ушундай эле суктандырган инсан болот да. Анан чын эле суктандырып жүрө берле, көз тийбесин, сөз тийбесин. Бала чагыңар кандай өттү эле? Эстеп айтып бергилечи. Кандай абал шартта чоңойгонсуңар, кандай болгон элден өзгөчөрөк? Бала чагыбыз биздики жакшы өткөн. Биз бала чак кезибизде телефон деген жок болгон, көчөдө ойноп, ошентип чоңойгонбуз. Анан ата энеме рахмат, элден кем кылган эмес, орточо үй бүлөдө чоңойгом. Эмне жумуш кылышты? Ата энеңер? Атам Азыр эмне жумуш кылат? Атам, апам азыр үйдө эле, пенсияда да. Илгери ошо текстилде иштеген атам. Кийин ошентип анан өздөрүнчө баягындай базарга чыгышып, андай жеке жумуштар маалик болушкан да. Мен силердин башкы машыктыруучуңар менен сүйлөшүп калганымды айтып бере да. Айткан сөзү бар эле. Негизи боксчу болуш, баягы спортчу болуш бул көбүнчө тентек балдардан чыгат депчи. Тентек белеңер? Ошентип айтышат, кичинекейинде тентек болсун деп. Ылайы менен ушундай болуп калсын. Кичинекейинде тентек болуп туруп эле мына Мунарбек дейли чоңойгондо, баралына келгенде ушинтип эле токтоо болуп, оюнуна бир жерге чогултуп, айтар сөзү бар, айтар кеби бар бала болуп чоңойсо, андан өткөн бакыт жок болуш керек да. Тентек экениңерди ким айтат үйдө, атаңар, апаңар? Ошо баардыгы айтышат да, эжем. Канчалык тентек? Ошо мисалы домдун астында балдарды уруп кое берип, ата энелер үйгө келе беришкен да. Ошого үйгө жок дегенде бир 2-3 ата эне бир күндө келип турчу да. Качантан баштап бокс ким алып барды? Эмнеге бокска же башка спорттун түрүнө бардыңар беле?
Жок, мен бокска эле баргам бир. Биз жаш кезде ошо көчөдө ойноп, айттым го интернет жок болгондо көчөдө ойноп жүргөндө бир тааныш байкебиз залга барчу да. Ошо кетип атканда эч барып калып эле ошол жакта калып калганбыз да. Жагып ал жакта бир Канча жашыңар болот? анда 8 жаш. 8 жаш. Ошондо барганда ошо бирөө менен уруштуруп койгондон токмок жеп ошентип анан биздин кичинекей маалыбызда ошондой эле го, чыгасың деле уруштуруп кое берчү да. Азыр андай жаш балдарды деле көрбөйсүз го. Көчөдө же айылга барсаң деле буга чыгасың, ким коркпойт деди. Ким атаман деди. Ошондой болгон калып кеткенбиз да. Негизи бирөөдө барбы спортчулар? Жок. Жокпу? Жалгыз силер. Жалгыз. Шыктандырган эмне болгон силерде спортко? Мен мындай суроо да. Бул анткени силер менен маектешүүдөн мурдан күтүп отуруп бокс боюнча мынакей тартып аткан операторго сүйлөшүп кеттик да. Бокс макул күрөш, макул башка спорт болсун. Мындай ал жакта деген баягы үлгү алчу, мен ушундай болом деген баягы кичине мындай шыктанчу спортчулар бир аз пайда болуп калган да, бар болчу да. Бокста ким бар эле силер шыктана турган? Силер кимди көрүп туруп мен боксчу болом дедиңер? Силер кимди көрүп туруп мен ушул инсандай болом деп бир өзүңөрчө бир көмөк туттуңар? Көмүр тутпаппын мен бокстанчы. Өзүм барып кызыгып анан ошонун ары жагып калганбыз да. Бир ушундай болсом деп бир боксерди көмүр тутуп кармап алган, мындай көмүр туткан эмесмин да. Ошол барган боюнча эле бокста калып кеттиң. Ооба. Кандай бул төлөмчүлүү? Акыл башында ошо биринчи барган 1-2 кичине төлөгөнбүз. Бирок ошодон бери бекер да. Бекер машыктырып келет. Ошондо бул Беганасага байкеге барып атасыңарбы агайга? Ооба. 8 жашыңарда. Ошо эми көчөдө мушташпагыла деп айтчу да. Ошо көчөдө мушташсаңар залга келбей эле койгула. Адам болуп жакшына тарбиялык сөздөрдү да көп айтчу агайчы. Ошондой чемпион болсоңор ушундай болот, чемпион болсоңор мындай болот деп жакшы сөздөрдү, жакшы мотивацияларды көп айтчу да. Мунарбектин алгачкы мелдешке чыккан күнү эң биринчи эсиңердеби? Эң биринчи ошо Канча жашыңарда? 22 же 24 килограммда, 20 же 22 килограммда. 2004-жылы болсо керек чыкканмын да. Айтып берличи, эмне болду эле? Утулуп калгам. Эмне болгон бала менен чыктыңар эле? Тааныбайм, эсимде жок дейм, кичине баласын. Биринчи боюмда утулуп калгам. Кичине бала. Биринчи баягы 3-ордун бирөөсүнө эришкен соревнование. Мелдеш. Чоң соревнование же кандай? Эң биринчи кичинекей. Биринчи мен ошо биринчиде утулгам, кийин канча жыл утулган эмес, тилге бирде алчумун. Ошо алмалды эми азыркыдай эмес, бир эле бой болот да жаш балдар ошондой да. Тилге бирде алчумун. Утулган жаман көрчүдүңөр. Ошо көп жыл утулган эмесмин, кийин утулганда башкача болот экенс да, утулбай жүрүпчү. Дайым утуп жүрүп утулган адам сезет го дейм аны. Анан кийин секин дагы 1-2 утуласа анан утулганды деле көтөрүп калат экенсиз да. Биринчи көтөрө албай кыйла мындай башкача чувстволор болот да, эч күн утулбай жүрүп эле утулуп калсаңызчы. Ырзаланган учур болгонбу? Ыйлаган учур болгонбу? Утулуп калганда. Утулуп калыппы? Жок, андай болгон эмес. Жок. Тагдыр да Кудайга шүгүр кылып. Утулуп калып ыйласаңыз эле биринчи орунду берип койсо, баардыгы ыйлап жүрүп эле бирде алып албайбы? Бул иш мисалга өтүп кеттиби? Кийинкисин ошибка кылбашка аракет кылдым да, алды карап жылган адам ута берет да жашоодо. Артты карасаңыз жүрө бересиз, кечээ мен утуп алдым, бербей койду эле же дагы башка көптөгөн сөз сүйлөсө адам шултоо кылам десе сөз чыга берет да. Билесиз го? Бул агай карабай койду, же ичим ооруп калды, же тамак жебей калдым, же уктабай калдым. Анын баардыгы спортсмендин өзүн контролдо билиш керек да. Ошого ыйлап койсоңуз эле же өкүнүп койсоңуз эле берилип калат. Аллах Таала айтат: "Менин пендем" дейт. "Канчалык шүгүр кылса, мен ошого ылайык берем." Туурабы? Канчалык налыган сайын сен налыганды көрө элексиң деп туруп, дагы кыйын күндөрдү берип коюш ыктымалы бар да. Ошого болушунча шүгүр кыла берсек, эмнеге болсун шүгүр кыла берсек, Аллах Таала көбөйтүп бере берет да. Жашоодо шүгүр кылышты үйрөнсө, ийгилик келет да.
Спортчу, ошол эле учурда спорттун ичинен боксчу кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эми Эмнелерге жол бербеш керек? боксчу бул жанагы шахмат шашкинин эле мындай тезирагы да. Мисалга шахматта дагы нийт охот кылсаңыз эле жеп кете берет да. Ушундай эле бокста дагы туура эмес кыймыл кылсаңыз удар жейсиз да, ал жыгылып калышың мүмкүн. Же жыгылбасаң да очкону берип коюшуң мүмкүн да. Ошого боксчу адам биринчи башын иштетиш керек. Биринчи орунда башта. Кийин анан тездикти, Баш бул акыл. ошо акылды иштетиш керек да. Эгерде акыл болбосо, кайсы учурда кантип урушты деле билбей калат да. Ошого башын иштетсе, анан кийин ошо агайлар айткан көнүгүүлөрдү так аткарса, ал сөзсүз ийгиликке жетет Кудай буйруса. Бул эртеңки мынакей жаңы бокска кызыгып, жаңы бокска барып, ошол эле учурда кээ бир баягы мелдештерге чыгып, мындай даамын тартып калган, туузун тартып калган бир мыкты спортчу болом дегендерге жакшы кеңеш болду окшойт да. Кудай буйруса жакшы эле кеңеш болуп калса, биз Сүйүнөбүз. Мунарбек, силердин сөзүңөрдөн, баскан тургуңардан азыркы учурда көп эле баягы үлгү алып болуш керек да. Өзүңөр айтып коет болуш керек. Мунарбек ушунчалык токтоп кетсеңер, ушунчалык жөнөкөй кетсеңер деп туруп баары эле мындай бетиңерге айткандар болот болуш керек. Анча-мынча болот андай. Машина айдап жүрөсүңөрбү кандай? Машина айдап атабыз. Жакшы экен. Эң акыркы калып кеттиңер го почта. Өтө сонун экен машина. Абдан жакшы. Ошо ажообузга рахмат, ушу тандап эң акыркы үлгүдөгү машина алыптыр. Андай Кыргызстанда саналуу экен да. Ошого абдан мындай кандай десем, сөз менен айта албай турган жакшынакай экен да эми. Бул темага шашпай эле келейин дедим эле, бир башталып калды, айтып көрөлү. Эмнеге эң акыркы калып кеттиңер? Эмнеге калып кетти силердин машинаңар? Намаз убактысы болуп калган болчу да. Анан ошо мечитке келебиз деп, достор менен мечитке келип, ошо машина эсибизден чыгып калыптыр. Чын бияка шашканга. Намаз окуп чыгып анан барып. Бул нерсени эсибизден чыгып калыптыр, унутуп калыптырбыз, аны оюбузга албаптырбыз деген сөздү айтыш үчүн адам кандай болуш керек да? Мен чын эле жон териммен сезип көргөн эмесмин. Силердегидей болгон мүнөздү. Мага ошон үчүн аябай таң калыштуу да. Чын эле таң калыштуу. Ушуну арзан жазбагыла, Мунарбек. Бар болгула, аман болгула. Анан чоң мелдештерден эң алгачкы чоң мелдеш. Молодежкадабы? Ошо молодежкада Азиянын биринчилигине барганбыз. Ал жакта ошо 3-орунду. Бул кайсы жылы? 2014-жылы. Кайсыл өлкө менен чыктыңар эле? Мен ал жакта полуфиналда Казакстан менен чыккам. Ошо боюбуз эми мен уткандай эле болгом өзүчө. Эми тагдыр экен, кеткен да. Мындай нерсе айтылат экен го. Казакстан менен Өзбекстандыкы алардын боксу бааланат, Кыргызстандыкына караганда депчи, күчтүү деп. Бул практикада деле көрүп келатабыз го. Ошол эле учурда алардын спортчуларына дагы баягы жан сүрөп, аларга да көбүрөөк бал берип, алар да астыга чыгарып сүзөп турушат деген бул чындыкпы? Эми ошондой нерселер болот. Ошентип андан кийин ошо дүйнө чемпионаттарына катышып, студенттер арасында дүйнө чемпионатына катыштык. Ошентип анан улантып келатат. Дүйнө чемпионатында силер коло байгени алгандыңар да, Жөн мен ошо биринчи студенттер арасында коло алгам да. Бул кечээки Садыр Нуркожоевич баягы. Жок, адам мурун 2018-жылы. Студенттер арасында. Келе Садыр Нуркожоевичтин силерге үй бергени боюнча сүйлөшөбүз. Президенттен звонок күтүү, президенттен белек алуу, президенттин колдоосуна арзуу, бул ар бир эле спортчунун колуна мындай келелүү болуш керек да. Ошол эле учурда ар бир тармактын мыктылары мындай суктанат болуш керек да. Ошол президенттен ошондой колдоо күтүп атканчы. Силерге кандай болду? Мисалы, ошол дүйнөдөн бронза алып келгенден кийинки президенттин силерге болгон мамилеси? Бул мындай абдан сүйүнүчтүү болду. Эмнеге дегенде, президентибиз Садыр Нуркожоевич Ошко барып, Оштон мага квартираны тапшырганы мен үчүн аябай кубанычтуу болду да. Ошто резиденцияда жолугуп, квартиранын күлүшүн берип, жакшы
сөздөрдү айтып, кийинкиге мотивация берип, кийин дагы ушинтип чоң мелдештерден утуп келсең ушундай беребиз деп жакшы сөздөрдү айткан да, мотивация берипчи. Ошо президентибиздин дагы ошо мотивациялары бизге дем күч болду деп ойлойм да, дем күч болуп, алдыдагы мына олимпиадага дагы ушинтип жеңишке жетишке дагы ошо президентибиздин дагы сөздөрү мындай мааниси немеси орду чоң да. Эмнеге дегенде эми мамлекетибиздин президенти ажообуз эми ошентип дем күч берип атса кантип дем ала албайсыз да, мисалгачы. Кере дем албайсыңбы дегенде. Ошо үй бергенде дагы биринчи жолу алып атыш өтө башкача сезимдер болот экен. Ата эненин кубанычы кандай болот экен ошол учурда? Ата эненин кубанычы жакшы, өтө сонун болду. Эмнеге дегенде ал үйдү атамдын атына өткөрүп атама кылганбыз да. Ошондо атам өтө сүйүндү да. Президент кандай кечкен? Түшкөндө кандай кечкен? Өтө жөнөкөй. Өтө жөнөкөй. Ошо мындай эми биз президентибиз мындай киши экен деп сындай албайбыз да. Мен баягы сын айткыла деген жокмун. Мен жеке өзүм мисалы сүйлөшүп көргөн эмесмин. Ошол эле учурда бизди канча киши көргөн болсо, ошолордун канча сүйлөшкөн, канча сүйлөшпөгөн ал белгисиз. Ошол эле учурда баягы президент да сүрдөйсүң, толкунданасың. Анан ошол учурда мында сиздердин абалыңар президент деп кандай кепти айтарыңар, ага эмне деп сүйлөрүңөр бул деген кыска аралыктын ичинде сүйлөшүш керек да. Ооба. Даярдыгы жок. Ошо өтө жөнөкөй, анан даанышман киши экен да. Ар бир сөздүн орду менен. Силерге эң жүрөгүңөрдө бир мындай кылт эткен сөзү эмне болду эле? Садыр Нуркожоевичтин ошондо жолукканда эсиңерде калган. Ошондобу. Ушу биз эгемендүү болгондон бери ушу биринчисен тарак жаратып куттуктайм деп сүйлөгөндө абдан сүйүнгөнбүз. Эми азыр бронза болду, эми кийинкиси күмүш болсун деген да. Көрөгөчтүгү бар турбайбы? Садыр Нуркожоевичтин көрөгөчтүгү бар турбайбы? Сонун эң таң калыштуусу, мен өзүмө таң калыштуусу. Олимпиадага силер лицензия ала электе аккредитациядан өткөнсүңөр. Бул демек силердин машыктыруучуңар менен ушунчалык ишенгениңерби? Биз барабыз деген. Ооба, ошондой ишенич болгон агайларда биз барабыз деп. Эми ошо тагдыр экен, өзү көп бала менен барабыз деп агайлар ишенишкен да. Эми ошо биздин тагдырга насип болуп, ошо биз барып калдык да. Олимпиадага лицензия алгандан кийин 2 ай аралык. 2 ай аралык. Ошол учурда мисалы жеке машыктыруучуңар Бегенас байке, Бегенас агай барса болот беле? Мүмкүнчүлүк бар беле? Туристический виза менен мисалы. Андай баргандар толтура болуп турбу? Андай кылып барса болсо керек эле. Агай өзү билет да аягын. Агай өтө көп жүгүрдү, аракет кылды, Бишкекке чейин келип кетти. Бирок нар жагы эмне болгонун мен билбейм да. Агай бирок каттуу аракет кылды барышка. Данияр байкенин канчалык орду бар? Эми Данияр агайдын орду дагы өтө чоң, эмнеге дегенде биздин башкы машыктыруучубуз да. Данияр агай мисалга Казакстан, Өзбекстандар менен мамилеси да жакшы. Ошол жака мисалга көп сборлорго бардык. Өзбекстанга бардык. Олимпиадага кетип атып Казакстанда сбор өтүп бардык. Лицензионныйга кетип атканда Өзбекстанда сбор өтүп барганбыз. Ошого Данияр агай дагы ушул боксту өнүктүрүш үчүн өтө өзүнүн чоң салымын кошуп, болушунча аракет кылып атат да. Тарых жаратканга дагы салымы чоң. Салымы чоң. Ал жерде салымы чоң ошо Улан агай, главный тренер, анын дагы салымы чоң. Акылдашып отуруп, ал маекте чап буюрса, Данияр Төлөгөн уулу менен болгон маегибиз дагы жакынкы күндө көрүшүлөрүбүзгө сунушталат. Ошол маектен көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүбүз. Ошол жерде айтты эле. 57 килограмм салмакка алып барабыз деп кеңешип отуруп, ушул чечимге келгенбиз депчи. Бул өзүңөр үчүн канчалык баягы үгүтсүз болду же күткөнсүңөрбү ошол сунушту? Кандай болду ошол? Ушунда Олимпиадагабы же? Олимпиадага, ооба. Эми Олимпиадага ошо мирден кийин эле 57-ге барабыз деп даярданып жүргөнбүз. Ошондой мен өзү 60-та урушумун да. Анан Олимпиадада 60 жок болуп калып, 57-63,5 болгонго
Анан агайлар 57-ге түш дегенде мен макул болгом. Орустукка турдубу? Аябай. Эмнеге дегенде ошо бир 7-8 килограммга чейин кайдык да. Охо. Дима бибол боюнча сен мамилеңерди айтып берсеңиз да. Дүйнөнүн мыктысы, мыкты боксчусу. Мыкты мамилеңер бар экен деп уктум. Качандан бери? Биз ошо Данияр агай чогуу Токмокто бир зал кылып кичинесинде ошакта болгон да. Анан Данияр агай бизге келгенден бери эле ошо главный тренер болупчу. Ошондон бери эле мамиле болуп келатат да. Кандай кеңештерин айтып турат? Ошо ал дагы өзү профессиональный боксер болгонго, өтө мындай боксту жакшы түшүнгөнгө мага ошо сенин ушул жагың мыкты, ушуну көп аткар, сен буну кылсаң мындай кыласың, өзүңкүн көп аткар деп мындай жакшы кеңештерин айтып турган да. Андан кийин бой бүткөндөн кийин дагы чалып, куттуктап, сага балететтик боюн көрдүк деп куттуктап атты. Андан сырткары дагы мисалга акчалай жардам көп берип атты алчы. Сборный командаларга сбор өткөрө деп дагы тыйын акчалай жардам. Ошондой. Андан кийин деле ошо Мирден келгенде дагы мага кичине өзүнүн жанынан мисалга эме берди да. Стипендия катары? Жок, жөн эле белек катары өзүнүн жанынан кичине ошо белегин берген да. Сонун Ошондой чоң турнирлерден келгенде ошентип өзүнүн атагандарын берип анча-мынча турат. Мен Инстаграмдан силерге катталганыма 4400 же 4200 катталуучу бар болгондо катталгам. Сен беттешиңер жүрүп атат. Мен Инстаграмда силерди белгилеп чыгарып, анан мунар эгерде ким билбеген болсо, мунар чекит 1 жазсаңар чыгат. Ошол Инстаграм баракчага катталдым. Ошончо болчу. Зериккен жокмун. Кайра монтип обновлять этип отура бердим. Катталуучу кошулгандан кошулду, комментарий жазылгандан жазылды, лайк басылгандан басылды. Азыркы күндө 92 000 биз көргөнүбүзгө бир жарым саат болуп калды, 92 100 катталуучу болуптур. Аны караганга убактыңар деле болгон жок болуш керек силердин, Ошо Инстаграмга киргенге такыр убактым болбой атты. Аз деле болбой атат, Инстаграмга кирбей атам. Жакын арада ошо бир кирип калсам, ошо баарына рахмат айтып, анан кичине постторду чыгарабыз. 100 000ге жетейин деп калыптыр. Катталып коебуз, 100 000ге жеткизебиз. Ал жактан болсо дагы Мунарбекти өзүңөр көрүп турасыңар. Сүйлөгөн сөзүндө таптакыр зыян жок, кылган аракетине таптакыр зыян жок. Демек, Инстаграм баракчасынан дагы бир дагы жаман нерсени баягы жарнамалап же болбосо мындай элге коомчулукка чыгарбайт болуш керек деген бир толук ишеничибиз бар да. Ошон үчүн пайдалуу нерсе алгыңар келсе, анда ошол баракчага катталып өзүңөргө алсаңар болот, урматтуу көрүүчүбүз. Камчыбек Кыдыршаевичтин чалуусу. Ошону айтып берлечи. Ошо биз полуфиналга кетип атканбыз. Ошондо биздин президентибиз Үммөт агай, Үммөт Кыдыралиев агай, федерациянын президенти, анан НОКТун Национальный олимпийский комитеттин директору Садыр Байкеко келип, мага жакшы сөздөрүн айтышып, анан ошо Камчыбек Кыдыршаевич сүйлөшөт сен менен деди. Макул дедим, анан чалып беришти. Ошондо сүйлөштүм, анан өзүңүздөр деле уктуңуздар, өтө жакшы дем бере турган сөздөрдү айтты. Ошо демди алып барып, Алланын өкүмү менен ошо жеңишке жетип келдик да. Сонун. Баары бир элде мындай нерсе болот го. Ката алтын болсо болмок дегенчи, мындай болсо болмок деген нерсе бар го өзү. Болсо болмок беле, алса болмок беле. Ошо бар беле. Алабыз деп эле чыкканбыз. Мен утам деп эле чыккам да. Мен утушка аракет деле кылдым. Ал бала опытный болот, мына качып туруп алды да, кичине. Ошондой болуп калды. Жеке алса болот эле. Жеке машыктыруучусу жок кеттир деген жанагы маалыматтар ошол дуу бул силердин ошол жакта жүргөнүңөргө, өзүңөрдүн рингке чыкканга ошого бир таасирин тийгиздиби же тийгизбейт беле? Андай дуу сөздөр мага таасир тийгизген жок. Жашоодо деле көп нерсеге көңүл бурбашка аракет кылам. Андан сырткары айттым го, весканя этип 2-3 күндөп тамак жебей калганда көп деле ойлоно албай каласың. Эс алыш керек болот, веске түшүп тамак жеш керек болуп калат да. Адан көрө рингте мушташып койгон жеңилирээк да, весканя эткенденчи. Кимдин өзбектин секундантта силерге кылган мамилеси, силерге болгон баягы жардамы, көрсөткөн көмөгү, бул
жалпы баягы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанды бир суктандырып окшойт да. Өзүңөр да бир жүрөгүңөр толуп калды болуш керек. ооба абдан сонун болду. Ошо Аллах кадырдат да. Ошонун себеп болуптур. Ошо өзбекстандык Акмал Хасанов. Ошонун себебинен мына эки элдин, анан Казакстан мисалга ак жол менен болгон ошолор болуп, мына ушу өзүбүздүн коңшулаш өлкөлөр менен мамилебиз бекемделип кетти да. Ооба. Ошого баягы орусча айтканда спорт посол мира дейт го. Ошентип спорт аркылуу достугубуз бекемделди деп ойлойм да. Кудайым буйрса будан нары дагы бири бирибиз менен болгон мамилени бекемдеп, жакшы бири бирибизге болгон кеңештерибизди айтып жүрө беребиз деп ишенем мен. Ал агай дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, чын жүрөктөн мага секундант кылып, чын жүрөктөн болеть этти да. Ага дагы рахмат чоң. Ооба, жалпы кыргыз элинин атынан рахмат айтабыз. Эгерде бизди көрүп калган болсо, бар болуңуз, аман болуңуз. Силердин финалга чыгып аткандагы Мунарбектин жалгыз турган видеосу. Мен ал жерде эми жалгыз эмес элем. Агайлар жанымда турган да, сол жагымда бир эки кадам нарыраакта турган да. Биринчи кызыл буш чыгат, анан мен чыгам. Ошондо кызыл буш тартып келе мени тартканда ошо жалгыздай көрүнүп калдым да. Бирок жалгыз болгон жоксуңар. Жок, агайлар менен. Баргандан келгенге чейин жалгыз болгон жоксуңар. Агай менен жүрдүк. Кантсе дагы Кыргызстанга чоң жеңиш алып келдиңер, кубаныч алып келдиңер, тарых жараттыңар. Спорттогу бокстун ордун бир канча бир тепкичке бир секирик жасаттыңар. Мунун баардыгы ошол эле өлкө башчыбыз баса белгилеп айтып, ыраазычылыгын билгизип, бокска болгон дагы да болсо баягы салымы мындан дагы артат болуш керек деген бир толук ишеничибиз бар да. Жаштардын дагы эртең буюрса спортко болгон, бокска болгон кызыгуусу артып, Мунарбектей болом деген жаштардын катары тизилип келатат болуш керек азыркы учурда. Чоң рахматыбызды айтабыз. Бир гана бар болула. Баягы Садыр Нуркожоевичтин ушул сөзү мага чын эле жаккан. Күмүш алсаң да өзүң бизге алтынсың деген. Рахмат. Өзүң алтын бала экенсиң чындыгында. Бар болгула, Рахмат. аман болгула, спорттук карьерага ийгилик, дагы көптөгөн ийгиликтер жараткыла. Өзүңөрдүн жөнөкөйлүгүңөр менен, өзүңөрдүн ушундай акыл кебиңер менен, токтолууңар менен кыргыз элибизди бир гана суктандырып келатасыңар. Мен бир нерсени уnuттум. Той качан? Интернет булактарында аябагандай бир дүң этти. Парижден келери менен эле сүйүктүүсүнө мынакей үйлөнөт экен деп анан колун сураган видеоңор да тарап кетти. Тойго даярдык кандай? Даярдык жакшы, Кудайым буйрса. Той эми ошо президентибиз айткандай ашыкча чыгым кылбайбыз. Ошондой эле кыздын үйүнө барабыз. Ошо кыздын үйүнөн менин үйүмө алып келебиз. Ошо досторума кичине чай берем, ошо бойдон бүтөт, Кудайым буйрса той. Жанагындай көнүп калган дүңгүргөн той болбойбу? Жок, андай болбойт. Ошо президентибиз айтканды колдоп, Кудайым буйрса ошондой аткарабыз. Сонун көрүнүш экен, мына ушундан башталат да. Бирөө жасаш керек. Качанга чейин ушундай той кылыш керек, ушундай той кылыш керек деп айтыла берет. Бирөө жасаш керек. Силер жасап атыптырсыңар демек. Үлгү болуп болушуңар керек кантсе дагы. Дагы да болсо кезикчү күнүбүз бар болуш керек. Амандашчу убактыбыз болуш керек. Мен суктанам. Мен суктандым. Буга чейин дагы өзүмдүн ичимдеги толук оюмду да жеткизе алган жокмун. Анткени мен сүрдөдүм, мен толкундадым. Жалпы кыргыз элибизге баягы кабыл тилекпе, өзүңөрдүн бир жыйынтык сөзүңөрдү айтып койсоңор. Рахмат. Мен дагы көптөгөн сөздөрдү айтайын деп, мен деле ушундай сизге окшоп толкунданам, анча-мынча айта турган сөздөр калып калат. Эми инсан экенбиз да. Ошого кыргыз элиме биринчиден ассаламу алейкум. Сиздерге каалоорум чын ден соолук. Биринчиден Алланын өкүмүн аткарып, намаздарын окуса, бул жашоо кыска, акырет түбөлүк. Ошо акыретибизди куруп калайлы деген жакшы ниеттерим бар. Биз жөн эле эскертүүчүбүз, кылдыруучу Алла. Ошого биз эскертип айтып коебуз. Рахмат баардыгыңарга. Чоң рахмат. Кыска аралык, кыска убакыт, ушундай убактыңарды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Бар болгула. Аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдирсебиз. Бар болгула. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтыктайбыз. Мына ушундай инсан менен эмнеге бир кенен интервью болгон жок, маек болгон жок деп баягы урушпаңыздар, тилдебеңиздер. Анткени бул ушунчалык кыска аралыктын ичинде тартылган маек болуп калды. Ат жалында казанастык мындайча айтканда. Биз жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.